Сүтсай 3 нерсеге таянат. Адамдын жан дүйнөсүн изилдеш үчүн, өзүн тааныш үчүн 3 нерсеге таянат. Биринчиси адамдын туулган күнүнө. Экинчиси адамдын матрица деп коебуз, жан дүйнөсүнүн коду бар. Ал туулган күн, ай, жыл 8 санга таянат. Үчүнчүсү миссиясы. Карма жыл болсо, предназначение анын бул тагдырга жазган бешенеси деп койсок болот. Ошол 3 нерсеге туулган күнүнө число сознания деп коет аны, аң сезим саны деп кыргыз тилинде котордук. Матрица боюнча душанын коду. Анан үчүнчүсү миссиясы. 3 нерсеге таянып, адамдын табиятын түшүндүрсөк болот, адам өзүн өзү билсе болот. Биздин жашоого кантип колдонобуз, бизге кандай пайдасы бар дей турган болсок, бул Сүтсай илимин ар бир адамдын жаратылышы, жан дүйнөсү, ал кандай энергиядан турат, ал эмнени жакшы көрөт, дайым эмнени каалайт, ал кандай кыймылдайт, ал бул ааламда кандай кызмат кылгысы келет өмүр бою ошол адам. Башка бирөөлөр менен кантип тил табышат же тил табыша албайт, эмнеден жан дүйнөсү жабыркайт. Ошонун баарына жооп таба турган илим. Жан дүйнөлөрдүн илими деп коебуз. Ошондуктан Сүтсай илимине жан дүйнөлөр келет. Акылдар эмес, жан дүйнөсү кыйналганда, жан дүйнөсүн издегенде, бул жашоодо өзүнүн ордун тапкысы келгенде, эмнеге жаралдым, эмнеге жашап жүрөм, мен бактылуу боло алдымбы, эмне үчүн мен бактылуу сезбей атам өзүмдү дегенде келишет да, жан дүйнөлөрдүн илими болгондуктан. Көпчүлүк көрөрмандар ары бир санга өзүнчө токтолуп кетсе, кененирээк токтолуп кетсе, анан ошонун жакшы жактарын, жаман жактарын аябай кенен маалымат берсе деп суранып атышат да. Ошол ар бир санга өзүнчө токтолуп кетпейсизби? Мисалы, Сүтсайдагы биринчи таянганыбыз бул число сознания, орус тилинде, кыргыз тилинде аң сезим саны. Туулган күнүнөн көз каранды. Демек, ар бир адам кайсы күнү туулду, ошону карайбыз. Число сознания, аң сезим саны 1 деген группага 1-чи, 10-чу, 19-чу, 28-чи числодо туулгандар кирет. Алар 1 деп. Эмне үчүн 1? 19 1-ге 9-ду койсок 10 болот. 28 2-ге 8-ди койсок 10 болот. 10-дун аркасы 0, баары бир 1 деп эсептелет. Биринчи число өзү кирет. Демек, кошуп 2 орунду сан болсо, кошсок дагы бир сан, 1 деген сан чыкса, булар бирлер группасына кирет. Бул аң сезим саны 1 деген бул адамдарды күн планетасы башкарат. Күндөй болуп булар кубанычтын, жарыктыктын булагы. Бул числодо туулган адамдар эгерде жашообузда болбосо, күн жоктой болуп калат. Ар ким өзүнүн үй бүлөсүн элестетсин азыр. Ушул көрүп жаткан көрөрмандарга айтарым. Үй бүлөңүздү караңыз. 1-чи, 10-чу, 19, 28 числодо ким төрөлгөн? Ошол адам үйдө жок болсо эмне болот? Күн жок болгондой болот. Күн тийбегендей, суук болгондой. Алар жарыктыкты берип турат, кубанычты тартуулап турушат. Алар өтө чоң масштабтуу ойлонушат. Чоң нерселерди көрөт, чоң нерселерди максат кылат, кыялданат, чоң нерселерди сүйлөшөт, коркпостон. Алар ар дайым жаш боюнча жүрүшөт, жаш боюнча калышат да, жаштары улам жогоруласа дагы алар жаш боюнча көрүнүшөт. Анткени алардын ой жүгүртүүсү дайыма жакшы болот. Мындан да өткөнбүз, мындан да көп кыйынчылыктар жеңгенбиз, мындан да жакшы болот деп ойлонушат. Ошондуктан жакшы ойлогон адам жакшы жашоодо жашайт, жакшы ойлонсоң жакшы чечилет дегендей, оюңду кара, оюң жаман болуп кетпесин дегендей, биринчи числодогулар көбүнчө жакшы болот деп жүрөт да. Позитивдүү ойлонушат. Алардын ушул числодо төрөлгөндөрдүн күн башкарып тургандыктан буларды планета күн башкарат.
биздин эң кыйын жашоодогу түшүнбөй атканыбыз акылдуу түркөйлөрдү планета башкарат, билимсиздерди. Данышмандар планетаны башкарат деп илгертен айтылган сөз бар. Бул бардык окумуштуулар, данышмандар билишкен. Азыр өтө актуалдуу ушул. Мисалы, азыр планеталар тогошуп, жаңы эпохага, жаңы заманга өтүп баратабыз. Ошондо планеталардын энергиясына туруштук бериш өтө кыйын болуп атат. Ар бир адам энергия өзүнүн энергиясын билбегендиктен күн сайын ааламдагы энергияларга жооп бере албай, туруштук бере албай, өзүн кармай албай калып жатышат. Биринчи числодогулар күн башкарган адамдар. Күн планетасы алардын аң сезимин башкарып турат. Демек, ар бир числонун плюсу, анан минусу бар. Башында айта кетейин, жаман жакшы адам жок. Деле жок, жаман жакшы адам жок. Ар бир адам энергия. Биринчи числодогуларды күн башкарып турат. Күндүн энергиясы бар. Ошондуктан алардын сырткы келбетинен деле көрсөк болот. Бирлердичи дайыма башын бийик көтөрүп жүрүшөт. Бүкүрөйүшпөйт, эңкейишпейт. Дайыма анткени алардын омурткасында күн энергиясы бар. Ысык, денелери ысык, күндө жаркырап бардык жерде жарк этип чыга келишет. Канча адам отурган болсо, бирлер дайыма жарк этип өзүнүн көңүлүн бурдуруп сүйлөп турушат. Ошондон оратор, мотиватор болот. Көп адам болсо, сырттан бирөө кире турган болсо, ошо бирден сурашат. Эмне кылайын, эмне кылабыз, антебиз, мынтебиз депчи. Анткени жарк этип эле анын энергиясы өтө күчтүү да. Баягы адам ошондон сурашат да. Стратег да буларчы бирлер жолдун бүтүндөй көрүп турат. Ар бир адам каяка барыш керек, эмне кылыш керек, баарына жол көрсөткөнү келген адамдар, жол баштоочулар. Бул ааламга келген ар бир адамдын бир энергияны алып жүрөбү, күн энергиясын. Демек, анын бул ааламда орду бар. Эмнеге келди? Биз бири-бирибиз менен карым-катнаш жасашыбыз керек. Алакага келишибиз керек. Биринчи числолор бардык адамдарга күндөй болуп, камкордук менен жардам берип турганы келген адамдар. Ошондуктан булардын акылы плюста, минуста болуп турат. Плюста дегени ал кандай? Плюста болгондо анын оюндагысы болуп, каалаганына жетип, маанайы жакшы болуп турганда плюста болот. Анда кандай мүнөздөргө ээ тубаса биринчи числолор. Ошондой учурда тубаса булардын жөндөмдүүлүктөрү лидерлер. Тубаса эки гана лидер бар. Дайыма адамдар талашып келет. Лидер болуп төрөлөбү же лидер болуп жаралабы деп. Сен кантип ойлойсуң бар мисалы? Төрөлөт дагы, жаралат дагы. Ошончалык Алла Таалам ар бирибизге кеңири мүмкүндүк берген. Ушул болот деген чек жок, ааламда чек жок. Аалам ушунчалык чексиз, түпсүз. Ошон үчүн талаштын эч кимге кереги жок. Лидер туулат дегендер дагы туура, лидер жаралат дегендер да туура. Туулгандарына бул кимдерди айтып атат? Биринчи числолорду айтып атышат. Анан 8-чи числолорду айтып атат. Булар тубаса лидерлер. Төрөлгөндө бирлерге күн энергиясын бергендиктен, омурткасында күн энергиясы агып тургандыктан, булар дайыма башын бийик көтөрүп, баарын кимге каяка барыш керек экенин көрүп, жетекчилик кылып турушат. Тубаса жетекчилер. Булар падышалар группасындагы адамдар дейбиз. Ошондуктан оңдо болсо тубаса лидер. Экинчиси булардын инициативасы көп адамдар. Дайыма сунуш киргизип турушат. Мынтпейлиби? Мындай кылбайлыбы? Идея жаратышат, инициатива киргизишет. Мисалы үчүн бир коллективде адамдар отурса, үй бүлөнү эле алалы, ар бир эң жакшысы мамлекеттин ячейкасы үй бүлө. Үй бүлөдө биринчи числодогу адам болбосо, ошол жерде сунуштар айтылбайт. Ошол үй бүлөдө биринчи числодо төрөлгөн же 19-28 бир энергиясындагы адам гана айтат. Монда чоң үй салбайлыбы? Жүргүлө. Муну башкаларга окшоп эле тиги мамлекетке саякаттап келбейлиби? Эң жөнөкөй. Могу жерде жаңы шашлык жасай турган жер ачылыптыр.
барып жеп келбейлиби деген идеяны биринчи числодогулар айтат. Башкалар андай инициатива киргизишпейт. Өз көмөчүнө гүл тартып, унчукпай жүрө бериши мүмкүн. Не болсоң ошо бол депчи. Биринчи числолор инициатива киргизип турушат. Анан булар идеалисттер. Баары жакшы болот, баары сонун деп ойлонушат. Бул ой жүгүртүүнүн программасы да булчу. Ошол биринчи числодо төрөлгөн адам болсо, үй бүлөдө, ал баары жакшы болот дейт. Балдарым жакшы менен, жубайым жакшы менен, үйүм сонун менен идеям жакшы, мен иштеп аткан жер жакшы, мен көйнөгүм аябай сонун деп ойлонот да. Разы болушат экен да. Идеалдуу көрүшөт. Ошондуктан алар ошол өзүнүн оюн бирөөгө бербейт да. Мен көйнөгүм жакшы дейт да. Башкаларга сын айтат ошон үчүн. Өзүн кийип турганына аябай ишенет, өзүнүн көйнөгүнө. Өзүнүн ишенип алса бир ойго, болду, аны чыгарыш кыйын ошол ойдон. Ошол туура деп эле тура берет да. Ар бир нерсенин плюс минусу бар да. Плюс жагы бул идеалист. Анан камкор. Бардыгына камкордугу менен жагат. Кимге жакпайт берешендик? Баарына жагат. Берип эле турсаң жагасың да. Берген Кудайга жагаптыр дейт, Ушу бирлер берешендер да. Баарына эле чоң берип, масштабны ойлонгондуктан алар чоң берет, көп нерсени берет. Идеяны да берет, материалдык байлыкты да берет, кымбат буюмдарды да белекке беришет, кымбат нерселерди да калышат. Чоң да майда нерселерге акыл көрсөтпөйт да. Ошон үчүн майда бараттарга көңүл бурбайт да буларчы. Чоң, мисалы үчүн биринчи числодо төрөгөндөрдү карасаң, чоң үйлөрдө жашашат. Чоң үй салабыз деген идея киргизе берет. Буга ким батсын деп элечи, алардын талашы ошодон болот. Чоң үйгө чыкса, дагы чоң үйгө чыгабыз дейт. Дагы чоң гектар жер алыш керек, мындай. Чоң көп адамды ээрчитиш керек, көп адамга жетекчи болуш керек, коллективин чоң жерге бийлик кылышым керек деп ойлонот да. Бул ой кайдан келет? Ар бир адамдын ой жүгүртүүсүндөгү программасынан. Бирлердин акыл, аң сезими ушуну каалайт. Бул аң сезим саны деген эмнеге жооп берет? Мен эмнени каалайм деген суроого жооп берет. Бирлер эмнени каалайм десе, ар бир бирдин аң сезими ушуну каалайт. Лидер болушту, кам көрүштү бирөөгө, идеяларды киргизип турушту, инициатива берип турушту каалайт. Демек эмнени кааласа ошону жасайт да адам. Бул 33 жашка чейин ушуну каалашат, ушуну жасашат. 33төн кийин миссиясы башка болуп калат дагы, жасаган, каалаганын жасай албай калышы мүмкүн. Ошондуктан 3 нерсеге таянат дедим, Сүтсай. Туулган күнү бул мен эмнени каалайм деген суроого жооп берип атат. Миссиясы 33төн кийин мен эмнени жасайм дейт да. Ошол миссия ошондо кайсы кандай болот? Миссия бул туулган күн, ай, жыл баарын кошкондо. Бүгүн аны айтсак дагы көп тема, аны кийинкиге калтыралы. Азыр биз адамдар кантип ойлонот, эмнени каалайт деген суроого жооп берип атабыз. Биринчи числодогулар эмнени каалайт экенин азыр айттым. Плюста болсо ушуну каалайт. Минуста болсо эмнени каалайт. Кандай алардын аң сезими эмнеден жабыркайт. Бирлер минуста болуп калса, алар минуска түшкөндө агрессия. Кантип минуска түшөт? Ал идея киргизди да. Анан колдобой коюшса, башкалар, ал агрессияга түшүп калат. Минуска түшүп калганда бир ушундай болот да. Аябай жини келе баштайт. Ачуусу көп, тез келет. Өтө тез келет. Бирлердин сүйүүсү 1 мүнөттүк деп коет. Азыр эле сүйүп, жакшы көрүп аткан жубайына, азыр эле жакшы көрүп, эзилип аткан баласына 1 мүнөттө жини келет, сүйүүсү бүтөт дагы. Себеби ал айтты, мисалы, мына телефон ушул жерде турсун деп айтат да. Идея киргизет ушинтип, сунуш киргизет. Анан тиги бала келип туруп, муну алып чылдырып коет нарака. Болду, анын сүйүүсү бүттү. Мен айтпадым беле, мына жерде турсун дебедим беле деп агрессия чыгат. Анын камкордугу эмне болду дагы? Агрессиясы бузуп ийет да. Ошон үчүн биз адамды жакшы жаман деп бөлө албай, ал жаман да деп жаман эсибизде калат. Аны азыр эле күндөй болуп тигип, ага идея берип атканы, жол көрсөтүп атканы биз унутуп калабыз. Анын мына агрессиясы дагы абалы эсибизде калат да, үй бүлөлөрдөчү. Агрессияга кирет. Анан деспотизм. Ушунчалык деспот болот биринчи числодогулар.
минуска түшкөндө мен айткандай болуш керек деп катуу диктатор да тартипке салып туруп алат. Жок дедим, жок. Болду. Мен айткандай болот. Биз ушундай үй салабыз дедим, ушундай үй салабыз. Акчасы барбы, жок болу чоң үйгө жетип атабы кызыктырбайт. Бир минуска түшкөндө чоң үй башташ керек. Чоң үй саламын деп чоң ишти баштап алат, алы жетпесе деле. Акылы ошону каалап атат да. А биз турмушта биз каалаганы бар болбойт да. Адамдын жан дүйнөсү анан кыйналат. Акылы каалап атат чоң үйдү. Сунушту киргизип атат, бирок жан дүйнөсү кыйналып атат. Ошону эго жабыркады деп коебуз биз. Адамдын аң сезими жабыркап калды. Жабыркаганда ал деспоттук болот, бирлер агрессияга түшөт. Анан консерватизм. Консерватизм менен ооруйт булар бирлер, эскичилдер, үрп, адатчыл, ырымчыл келет да бирлерчи. Жок, бош желек кармап баспаш керек. Бул жаман нерсеге алып келет. Болбойт, баспа. Сен менин аркамда басышың керек. Илгери анткен эмес, ата бабабыз антып жашаган эмес. Биз антпай эле окуганбыз. Онлайны жок эле окуганбыз. Дегендин баары бирлерден чыгат да. Мисалы үчүн азыркы заман өзгөрдү, жаңычыл, онлайн мектеп десе, ал такыр укпайт бирлерчи. Мурдакыдай мектеп болсун, мурдакы жашоосун эңсеп, Советтер Союзунда мындай болчу. Биз аксакалдар мындай болчубуз. Биз өтүп келатканда алдыбыздан эч ким тикетти куруп карачу эмес. Биз турганда мындай болчу эле дей бергендин баары бирлер болот. Анткени жан дүйнөсү, эгосу жабыркап атат. Алар мынандай болуш керек деп айтканда кылбай атат да адамдарчы. Себеби элдин баарынын эгосу жабыркаган. Баары бирин-бирин укпай, депрессия деген ошол. Ошондо бирлер ушинтип кыйналат жан дүйнөсү. Эскичилдигинен кыйналат. Эски атам жашаган үй, мен мындан чыкпайм. Үй бузулуп атат, жер кыртышы, ал жерден вулкан чыгып атат, суу чыкпай калды, башкага көч деселе, жок, мен ушул жерден чыкпайм, мен көчпөйм. Жаңы заманга оошу өтүшү өтө кыйын. Биринчи числодогулардынчы. Эскичилдиги ошол минуста түшүп калганда байкалат бирлердин. Өзгөчө жашы улуу болуп калганда 35-40тан кийин аябай көрүнө баштайт. Анын ойлогондой болбойт да турмушчу. Анткени бул бирлердин иллюзиясы да. Иллюзия деген ал кыялый ойлонгон эле, элестеткен эле турмушу. А биз бул жашоого келебиз, Алла Таалам кыялдарыбызды буздурат. Кыялый иллюзияларыбызды буздурат. Башкача айтканда, жалган дүйнө бул. Ар бир адам өзүнүн акылы менен туура деп ойлоп жашап атат. Бирок ошол акылыбызды каалаганын буздурат. Иллюзия. Акылыбыз эмнени каалайм деген ошо бирлер ушуну каалайт деп айтып атабыз. Анын каалагандай болбойт. Анткени бирлер өтө эгоист. Минуска түшкөндө бул эгоизм деген тубаса жөндөмдүүлүк да, сапат булардачы. Бирлер булар тубаса лидер болгондуктан эгоист да, аябай жеткен эгоист болот. Эгоист болгондон кийин бирөөнүн оюна кошулбайт, өзүнүн оюн бербейт, өзүнө ишенип алса бир ойго, ошону кармап бекем тура берет. Ошондуктан оюнан чыкпагандыктан, өзгөргөнгө ийкемдүү болбогондуктан көп кыйынчылыктарды тартышат. Өмүр бою эң көп кыйынчылыкты бирлер тартат. Себеби эгосу жоон, мен айткандай болуш керек деп тура берет. Ошого улам турмушта анын иллюзиясын сындыра турган сыноолор келе берет дагы. Алар баары жакшы болот деген күч менен гана жеңип кете беришет. Улам сыноо бериле берет, улам аны жеңип кете берет. Ошон үчүн турмушта мисалы үчүн биринчи числодо төрөлгөн кыз келиндерди карай турган болсоң, көбүнчөсү үй бүлөдө кыйынчылык жаралат биринчи числодогу кыз келиндерге. Мен өзүм жасай алам, мен өзүм кыла алам, баарына көзү жетип турат да, идиректүү болот да, зирек болот. Анан жол көрсөтүп айтып жасай беришет, өздөрүнүн жасаганы жалгыздык алып барат да. Өзүм деле жасай алам, мен кыйынмын, мен кыла алам деп атыпчы. А биз турмушта ошолорду айтабыз. Бул кыйын ай. Өзү жалгыз, күйөөсүнөн эрте ажыраган, эрте ажырашып кеткен, 2 баланы бутуна тургузду, 10 баланы өзү бакты, бул кыйын дейбиз го, ошолор бирлер болот. Анын энергиясы өзү жалгыздыкты каалагандыктан турмуш ошондой жасалат да.
башынан элечи тагдыры ошондой болот дагы, өзү тургузуп баарын өзү кылып анан мына көрдүңөр мен өзүм кылдым деп түшүнбөйт ал башкаларды. Ушуну да чече албайбы? Өзү эле кылып койсо болот да деп текебердик менен карап турат да башка числолордучу. Анын энергиясын өзү да түшүнбөйт, башка да түшүнбөй атат да эмнеге ушундай болуп атат тагдырындачы. Ошон үчүн биринчи числодо 10, 19, 28дегилер минуска түшкөндө ушул болот. Демек, жаман жакшы сан жок болсо, плюс минус жактары бар болсо, эмне кылыш керек? Бирлер минус жагын плюска айландырыш керек. Минус жагы бар экенин өзү билиш керек. Ошол жака белиндеги адамдар, үй бүлөдөгү бир менен жашаган адамдар, үй бүлөдөгү адамдар анын минус жагынан жапа тартышат. Үй бүлөдөн алардын энергиясы ашып-ташып коллективге барат. Коллегалары бирлерден аябай жабыр тартышат. Минуска түшүп калган бирлерден. Плюста кезинде пайда көрүшөт бардыгы. Ошон үчүн 35 жашка чейин жаш кезинде бирлер аябай алымдуу ишке, бардык жерге өтүмдүү, жаркырап бардык жерге ишке кирип кетет, жол таап кетишет. Анан 35тен кийин ал эч кимге керек эмес бирлер. Өкмөткө, системада иштей албай калат. Анткени алар эч кимге баш бербей эле өзүнүн оюн кыла берет да. Эгерде биринчи числодогуну секретарлыкка алсаңыз, катчылыкка иш бүттү дей бериңиз. Анткени ал начальникке киргизбей эле өзү бүтүрүп коет баары ишти. Болот, болбойт, баары начальник муну карабайт. Бүгүн настроениясы жок, кете бериңиз деп эле эч кандай иш чечилбейт. Начальникке жетпейт да. Ошон үчүн эгерде биринчи числодогу аялы болсо, күйөөсүнө жетпей эле чече берет бар жокту, өзү билип элечи. Күйөө билбейт деле анын эмне болуп атканын. Ошон үчүн бирдин аркасынан өтө опурталдуу. Алар өзүнүн оюнда, өзүнүн закону болот, ошого гана ишенет, туура деп ойлошот. Бирок бул иллюзия эле, бул жалган. Жаш чоң улап мындай улуу жаштагы бирлерди карап көрсөңүздөр, турмуштачы өзүнө ишенип эле бак-бак сүйлөп айта беришет. Бирок жалган, ал ойлор иллюзия. Өзүнө ушунчалык ишенип, ушинтип ийем, ойдомкор берем, томкор берем дейт. Ал энергиясы кеткенин байкабайт. Жаш кезинде болчу эле ошондой энергиясы барында. Азыр анын энергиясы жок, бирок мурдагысын консерватизмден чыкпай эле бак-бак сүйлөп кыйкыра берет да. Ошондон анан аны уккусу келбей баары кача баштайт жанында. Үй бүлөсүндөгүлөр качат. Эч ким отургусу келбейт бир числодогу жашы өтүп калгандачы. Ал болсо бирөөнү башкарып турганга көнүп калганда, жашында жетекчи болупчу, бийликке отуруп көнүп калат. Бүт бийликтеги адамдар бирлер болот. Эгерде биз суицидалдуу жашоо жөнүндөгү илим деп атпаймынбы? Үй бүлөнү көп мисал ала турган болсом, үй бүлөдө биринчи числодогулар болсо, ошол жаш кезинде өкмөттө бардык жерде жетекчилик дароо алат, көздүү жасайт. Анан жаш өткөн сайын ал өзүнүн үстүнөн иштебей койсо, бардык эмес, өзүнүн үстүнөн иштебей, өзгөрбөй койгон адамдар, консерватизмден чыкпай, мен оюм эле турай, меники эле турай деп башка бирөөнү укпаган сайын ал минуска түшө баштайт да. Ошондо ал агрессияга берилет. Агрессия чыгарган, ачууланган адамдын жанына ким тургусу келет? Өзүнүн оюн бербей, меники туура, ушундай болуш керек, жок, ушул гүл гана туруш керек ушул жерде дей берген адам менен ким жашагысы келет? Ошондуктан алар барып жалгыздыкка, ар бир кылган иши жалгыздыкка барат да. Үй бүлөсүндөгүлөр ыдырап, качып, мисалы биринчи числодогулардын көбүнчө бала чакасы чет мамлекеттерде окушат, чет мамлекеттерде жашашат, мүмкүн болушунча алыска качат да. Биринчи числодогулардын балдар, кыздарычы. Алар аны түшүнүшпөй сыймыктанышат да. Менин балам Америкада окуйт, менин кызым Дубайда жашайт дешипчи. Ал эмне үчүн ошол жака качып кетти баласы? Алар бут да биринчи числодогу күн энергиясы ушунчалык күйгүзөт. Ушундай, мен айткандай болосуң, мен айткандай дегендиктен, алар камкордукту ашыкча бергендиктен, ошонун камкордугунан алыс жака качып кетип, өз жашоосун кылгысы келген балдар алыска кетет да. Жанына калып калса, бир бардыгына кирише берет, анын жашоосун өз алдынча жашоосун койбой эле мен айткандай болуп жашайсың дей берет да. Ошондуктан биринчи числодогулар минус жактарын өзү билсе, плюска айландырыш керек. Ар бир аң сезим саны бөлөт. Бул деген баа берет башкаларга. Мисалы, биринчи числодогу адамдар экиге бөлөт ар бир адамды. Меники, анан бөлөк адам деп. Свой чужой деп коебуз орус тилинде. Меники дегени ал анын сөзүн колдогон, сын айтпаган, аны менен макул, анын көз карашына макул болгон адамдарды меники дейт.
Бөлөк деп ага критика сын айткан, аны менен макул болбосо өзүнчө ой жүгүртүүсү бар адамдарды бөлөк деп коет да. Ошон үчүн черный списоги болот. Кара тизмеге жазып, тиги мага кошулбады, тиги менин оюмду колдободу деп барып отуруп, анан жалгыздыкка калып жатпайбы? Бирлерге айтарым, адамдарды антип баалабаңыздар. Меники бөлөк деп. Бөлөк деп өзүнүн баласын деле, күйөөсүн деле, аялын деле киргизип кое беришет. Бөлөккө сөзүн колдобосо элечи, мен айткандай кылбады, мен айткандай болбоду деп элечи. Анда эмне болот? Эгер алар бөлгөнү токтотпосо, энергиясы жок калат. 50% энергияны жоготот. Меники бөлөк деп ойлонгон жерде бирге күчтүү стратегияны бердиби? Көрө билүү, жол көрүүчүлүктө. Ошону меники бөлөктүкү дебестен бардыгына бирдей кызмат кылсын деп жөнөткөндө. Бир меникине гана айтам деп башкага айтпай, өзүнүкүнө гана бекитип айтып атпайбы? Ошондо анда элге кызмат кылбасаң, баарына бирдей күндөй болуп тие албасаң, бул энергияны кайра аламын деп 50% энергиясын алдырат дагы, оозунан энергиясы чыгып, буттары алсыз болуп, жакшы баса албай, барып агрессия диспет көп болуп калышат да, бирлерчи. Ошондуктан эгерде узак жашагыңыз келсе, маанайыңыз дайыма чөгүшүн каалабасаңыз, жаркырап жүргүңүз келсе күндөй болуп, адамдарды бөлбөңүз, баалабаңыз. Меники бөлөк дебестен адамдар сизге сурап келет. Ошон үчүн жетекчи болуп төрөлгөнсүз. Жол көргөзүп, жардам берип, башкалардын ийгиликке жетишине себепкер болуп үйрөнүңүз. Сиз аркылуу, сиздин идеяңыз менен, сиздин инициативаңыз менен, сиздин лидерлигиңиз менен, сиздин камкордугуңуз менен, сиздин энергияңызга таянып, башка бирөөлөр ийгиликке жетсе, анда сиз бул жашоого келген кызматыңызды актадыңыз, өтөдүңүз деп ойлосоңуз болот. Сүтсай адамды өзүн өзү трансформациялай ала турган илим. Учурда бардык адамдар трансформация болгусу келет. Трансформация деген эмне? Мисалы, адам жаңы деңгээлге көтөрүлүүсү, ой жүгүртүүсүнүн кеңейиши, ой жүгүртүүсүнүн өзгөрүшү. Биз 19-кылымда бир жолу окуп, жогорку окуу жайда, бир диплом менен өмүр бою иштей берчү элек. Болот эле да, эч нерсе өзгөрбөйт эле, өтө акырындык менен эле. Азыр 21-кылымда жашагандыктан 5 жыл иштейсиң, өмүр бою окуйсуң азыр. Анткени бардык нерсе технология, онлайн өтө тездик менен өнүгүп жатат. Биз кечээ эле билген техника бүгүн билбейбиз, жаңыланып кетет. Өтө адамдар мына маалымат заманында ушунчалык маалымат көптүктөн Манасты ким окусун азыр? Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуй албайбыз. Инстаграмда бир 5-10 мүнөттүк маалыматты окуй албайбыз. Өтө акырын сүрөттү гана көргөнгө акылыбыз жетип калды да. Сулуу кыздардын сүрөтүн ошон үчүн коебуз. Ошону карап эле нар жагын окубайт, тексттер окулбайт. Окуганга биздин чыдамкайлуулук жетпей калды. Ошондуктан бул акылдын аябагандай көп информацияларга дуушар болуп, аны иштеп чыга албай, акыл чарчап баратат. Адамдардын акылычы өтө көп маалымат көп. Маалыматтын көптүгүнөн анын кайсынысы жаман, кайсынысы жакшы ылгай албай калды адамдар. Ошондо адамдардын акылы чарчаганда жашоодо өтө чоң депрессиялар болот. Депрессия болгондо эч ким түшүнбөйт бирин-бири. Үй бүлөдө мамилелер келишпестик болот. Ата менен баланын ортосунда, жубайлардын ортосунда, коллективде бири-бири менен келишпөөчүлүктөр. Ошондо биз эмнеге келип такалабыз? Трансформацияга. Ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүүсүн кеңейтиш керек. Ушунчалык көп маалыматтын ичинен өзүнө керектүүсүн окуп, өзүн билбесе, тынымсыз бардыгы уюлдук телефон көтөрүшөт. Уюлдук телефондо чар тараптан маалымат көп келет. Эмнени окуп, эмнени карашын биле албай, баарын акылы чарчап депрессияга түшүп калып атышат. Ааламда 250 миллион адам депрессияга түшүп, учурда иш жөндөмдүүлүк төмөндөп, бардык жерде иштер жакшы жүрбөй, бири-бирине эле түртүп, шылтап, бири-биринен көрүп, жакшы нерселер болушу кыйын болуп баратат да. Ошого адамдар трансформацияга, аң сезимин кеңейтүүгө муктаж. Башкача айтканда 21-кылымдын илими, сандык психология. Ал эми биз билебиз, бул ааламда
баардык нерсе 80% психологиядан көз каранды. Эгерде сиз ийгиликке жетпей атасыз, ийгилик деген эмне? Кимдир бирөөгө байлыкка жетпей атат, ак сарайда жеткиси келбей атат. Демек ал ийгиликке жете албай кыйналып атат. Кимдир бирөө сулуу кызга жете албай атат, сүйүүгө жете албай атат. Бул дагы ийгилик. Кимдир бирөөгө бир жердин дипломдору Гарвард университетинде окуш керек болуп атат, жогорку билимдүү болуп. Ошол нерселерге жете албай атасызбы? Демек, аң сезимди кеңейтүү керек, трансформация кылуу керек. Анын баарын түбү, суроосу психологияда. Бул 21-кылымдын психологиясы.